Саламатсыздарбы биздин так тарыхтын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз кыргыз тил илиминин түптөөчүсү, жазма адабиятыбыздын негиз салуучусу, биринчи кыргыз профессору, акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер, реформатор, кыргыз тили адабияты үчүн күрөшүп жүрүп атууга кеткен Касым Тыныстанов жөнүндө баяндап беребиз. Касым Тыныстанов 1901 жылы 10 сентябрда Ысык Көл облусу Чырпыкты кыштагында жарык дүйнөгө келген. Атасы Тыныстан араб тамгасында анча-мынча окуп, кат сабаты жоюлган адам болчу. Ал уулунун окууга болгон диргирлигин байкап, жашы 8ге жеткенде айылдагы молдодон билим алууга жөнөтөт. 1914 жылы өз мезгилинин эң алдыңкы окуу жайларынын бири болгон Каракол шаарындагы жергиликтүү орус мектебине кабыл алынат. Бул жерде орус тили, география, арифметика жана тарых жаатында сабак алат. Касым Тыныстановдун толук кандуу билим алуусу 1916 жылы үзгүлтөккө учурайт. Бүткүл кыргыздын башын кайгыга бөлөгөн азаптуу үркүндүн запкысын Илимпоздо тартат. Ата-энеси менен бирге үрккөн элге кошулуп, Кытайга качат. Ал жакта жергиликтүү байларга жалданып, иштеп, 2 жыл жүргөн соң 1918 жылы өз мекенине кайтып келишет. Тыныстанов билим алууну улантууну каалагандыктан Ысык Көлдүн Тепке айылындагы таекелерин жанында калат. Андан соң 1919 жылы билим алуу максатында Алматыга жөө аттанат. Ал мезгилдеги Ташкенттеги Агартуу институту Борбор Азиядагы эң алдыңкы окуу жайлардын бири эле. Бул жерде элдин сабатын жоюу үчүн заманбап мугалимдер даярдалчу. Мындан улам Тыныстанов да Ташкентке жөнөтүлүп, Агартуу институтунун даярдоо бөлүмүнө кабыл алынат. Ошентип, Ташкентте Касымдын илимий жолу башталат. 1920 жылы казак тилинде чыккан Жаңа Өрүс гезитине бөлүм башчысы болуп дайындалат. Бирок бул кызматта 1 жыл турган соң катуу ооруп, кичи мекени Караколго жөнөөгө аргасыз болот. Бул жакка келип, Кыргызстандагы алгачкы театр группасын түзгөн. Дартынан айыккан соң, окуусун улантуу үчүн кайрадан Ташкентке сапар алып, ал жерде Ак Жол гезитинде, Жас Кайрат, Сана журналдарында иштейт. Аталган басылмаларда кыргыз тилиндеги материалдарды уюштуруп, алардын басмага берилүүсүнө жооптуу болот. Ошол эле кезде Түркстан АСРнин Агартуу комиссариатындагы Кыргыз илимий комиссиясынын мүчөлүгүнө кабыл алынат. Институтту 1924 жылы ийгиликтүү аяктап мекенине кайтат. Касым Тыныстанов кыргыз жазма адабиятын жана илимий тил таанууну баштоочулардын бири. Кыргыздын улуттук жазуусун иштеп чыгууга, асыресе араб алфавитин кыргыз тилине ылайыкташтыруу, араб алфавитин латынча, латынчаны орус алфавитине алмаштыруу иштерине активдүү катышкан. Азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, кыргыз тилинде туңгуч окуу китептерин, кыргыз тилинин туңгуч грамматикасын жана тил илими боюнча кыргызча терминологияны түзгөн. Касым кыргыз элинин ооз-эки чыгармаларын, асыресе Манас эпосун жыйноого зор көңүл бөлүп, бул темада атайын макалалар жазган, уюштуруу иштерин жүргүзгөн. Мисалы, улуу манасчы Саякбай Каралаев айтуусундагы Манас үчилтигин толук жазып алуунун демилгечиси жана уюштуруучусу болгон. Академиялык кечелер, пьесалар түрмөгү театрга коюлуп башталганда 1933 жылдын 24 февралындагы жана 6 мартындагы Кызыл Кыргызстан гезитинин сандарында Аалы Токомбаевдин Академиялык кечеси тууралуу жана Академиялык кеченин тыянагы деген 2 макаласы жарык көргөн. Бул макалаларда Касымга карата сындар айтылып, аны улутчул, пан-исламизм, пан-туркизм идеяларына суугарылган деп, анын чыгармаларынын мазмунуна карап гана күнөөлөбөстөн, жаш кезинде алаш ордочулар менен идеялаш болгон деп дагы күнөө койгон.
1937-жылы Москвадан чакыртылып, эч себепсиз партиядан чыгарылып, 1 августта камакка алынган. 1938-жылдын 5-ноябрында СССРдин жогорку аскер сотунун жабык көчмө сессиясында Касым Тыныстановго 1921-жылдан тартып улутчул Алаш Ордо уюмуна, андан кийин буржуазиячыл, улутчул, диверсиялык зыянкеч, социалдык Туран партиясынын жетекчилик тобуна киргендиги үчүн күнөө коюлуп, атууга өкүм кылынган. Өкүм тез арада аткарылып, 7 ноябрда атылган. Кыргыз биринчи профессору 1957-жылы СССРдин жогорку аскердик соту 1938-жылдын 5-ноябрдагы чечимин жокко чыгарган. 1958-жылы 22 январда ал партиялык жактан акталган. Сиз Фокуста так тарыхты көрдүңүз. Видеону бөлүшүп, жактыдан басып, бизди колдоп туруңуз. Кийинки тарых баяндамалардан жолукканча саламатта болуңуз.